Гараного ар бир мектеп отчет берет. Ар бир баланын успеваемость боюнча жакшы окуп атабы, жаман окуп атабы, ошол эле отчетту айыл өкмөт өзүнчө сурайт экен. Аким өзүнчө сурайт экен. Эми айыл өкмөттүн да акимдин да иши эмес. Ал билим берүүнү ким текшерет? Гарано министрлик текшерет. Ийрим иштердин папкасы, кружоктор боюнча отчет деген бар экен ар бир мугалимде. Мунун баарын көрсөтсөк болот кийин комитеттен. Бул жүздөгөн беттер, урматтуу коллегалар. Биздин мугалимдердин сабак бергенге убакыты жок экен. Алар кагаздын үстүнө кагаз толтурмай. Тарбия иштери боюнча уюштуруучулардын айлык маянасын көтөргүлө дейт. Эми бизде азыр өткөндө кандай жаман окуялар болду мектептерде. Психологдор 2,5 миң мектептен бир 500 эле мектепте бар экен. 2000 мектепте соцпедагог деген бар экен, айлыгы 3000 сом экен, колуна алган. Ага киши иштебейт дейт. Ушундай маселелер бар экен. Анан ар бир иш-чара боюнча протокол сурай беришет экен. Ар бир кеңешмелер, ата-энелер чогулуштар боюнча завуч алдагы кеңешмелер, кыскасы ушинтип отуруп 19 отчет бар экен, ар бир мугалимге жүктөлгөн. Эми элестете бериңиздер. 19 отчет деген бул эмне деген сөз? Демек биздин мектеп эмне менен алек? Күн сайын ар кандай отчетторду толтуруу менен алек. Биз ойлойбуз бул жергиликтүү бийликтер өзүнүн кыла турган иштерин, функцияларын мектептерге жүктөбөш керек. Жана Сузакта кандай окуя болду, Портер канча баланы сүзүп кетти, башка окуялар болуп атат. Биз ошо бала менен мугалимге тийишпейличи. Ошол академиялык процесс менен алек болсун. Олимпиададан жыйынтыктарды көрсөтсүн. Жана башка. Бул баланын келечеги, баланын келечеги бул Кыргызстандын келечеги. Биз 80 миң мугалимге бюджеттен азыр 70-80 миллиард сом коротобуз. Эми ошонун 40% убакытын биз кереги жок кагазга жумшасак, демек 20-30 миллиард сомду биз кереги жок жака колдонобуз. Жөн эле ысырап. Башка мамлекеттер эмне менен алек десек, акыркы 3 күндөгү жаңылыктар, Вена университети дүйнөдө биринчи болуп жасалма интеллекти студент катары окууга кабыл алыптыр дейт. Кытайда атомдук технология аркылуу 50 жыл иштеген тыйын менен тең аккумулятор жасашыптыр. Демек, ушул соткага салып коесуң, 50 жыл зарядка жок колдоно бересиң. Америкада 10 миң, 12 миң жыл мурун өлүп калган карышкырды кайра тирилтиптир. Сөөктөрүн казып чыгып, гендерин алмаштырып, азыркы карышкырдын генине 91% өзгөртүү киргизип, 12 миң жыл мурун жашаган карышкырды тирилтип, үчөө ушул төрөлүп, мындай айтканда илим каяка кетип атат. Кавасаки жанагы робот ат жасаптыр, ал ат кадимкидей эле 1000 деген километрлер токтобой чуркап кете берет экен.